Emne üçün bugün şayloo kızıksız bolup atat? Konserт жоқ, bekar tamak жоқ, акча таркатмай жоқ, ошон үчүн кызыксыз болуп атат. Бардын кызыгың жоқ. Кыргызстанда ким калды? Кыргызстанда 750 000 пенсионер адамыбыз калды. 405 000 чейин төрөлгөндөн баштап 10 класска чейин окуган балдарыбыз калды. Студенттер калды. Анан кийин бизнес кылган bir 100 000 адам, андан тышкары чиновник болуп иштеген 200 000 адам. Бекерчи калды. Бекерчи калды. Үйүн көрпөсүн жыйбаган эмес. Жок дегенде эшигин алдын шыпырбаган бекерчи калды. Ай миллиондогон колунан мен жашагым келет, бала чакам баккым келет, келечекти ойлогум келет деген миллиондогон мигранттарыбыз бүгүн Россияда, башка өлкөлөрдө тиргилик кылып, өзүн гана бакпастан силерди багып атат. Ошол адамдар Кыргыздын келечеги. Алар жумушсуздукка, адилетсиздикке чыдабай, жумуш издеп ошакта жүрөт. Мына Азаттыкка Бакыт иним жакшы айтты. Ушул жерде эч кимден коркпой чындыкты айткан, бирок жалганды эмес. Эптеп эле бирөөнү каралоо эмес. Чындыкты кылган иши боюнча чындыкты айта турган адамдар топтолду. Мен да ушул жерден 10 000 деген адам топтолуп, адилетке жетиш үчүн эл мени көтөрүп күрөшүп жүрүп, алайдын жолун тосуп жүрүп, азаттыкка чыкканмын. Мен майтарылгам жок. Мен жөнүндө ким ушуга айтса, кыйын болсо бетиме келип айтсын. Духу дагы жетпейт, колунан да келбейт. Ошон үчүн урматтуу атага алыска кеткен Оштун эли, эртеңки келаткан шайлоодо жүрөгүңүздөр менен мына мен алайга барып айттым. Качан алайдан чыкты эле? Кошоматчы депутат чыккан. Кайсы бийлик келбесин ошо бийликке чуркап барган. Аланын кошоматчылыгы эмес, ошон шайлаган элди кошоматчы кылып атат деп айтып атам. Мына Таласта биз 91 кеп чыккан аксакал бизге бата берип айтат. Мен 30 жыл азаттыкта, мамлекет азаттык алып жашат десек, 30 жыл азапта жашаппын деп айтты. Кыргызстан бизден башка эч кимге керек эмес. Эч ким келип биз үчүн куруп бербейт. Чет өлкөдөн келип турмушубузду оңоп берет деген бул жалган сөз. Кыргызстанда оңой турган только кыргызга керек, только өзү иштешибиз керек. Азаттыкты колдосоңуздар, биз ошону колубуздан келишинче сиздер менен жасап беребиз. Рахмат чоң.